Сіздерге бүгінгі күнге алынған жаңалықтар топтомын сунуштап студиядан Аяз Ташматов, алгач бүгінгі күнге алынған хабарлар менен сіздерди кыскача тааныштырып баштасак. Кыргызстанда 14 октябрь шайлоо алдындагы жымжырттык күнү деп жарыяланды. Азимбек Бекназаровдун шайлоого байланыштуу билдирүүсүнө Борбордук шайлоо комиссиясы жооп кайтарды. Массалык митингтерге катышкан спортчулар эл аралык жана жергиликтүү мелдештерге катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылат. Ош шаарына дагы бир эс алуучу жай пайдаланууга берилди. Кыргызстанда 14 октябрь шайлоо алдындагы жымжырттык күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалыматка караганда президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык 14 октябрда талапкерлердин үгүт иштери токтолушу керек. Мындан тышкары БШКдан каттоодон өткөн жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмаларында үгүт материалдарын таратууга, жарыялоого тыюу салынат. Президенттик шайлоо 2 күндөн кийин 15 октябрда өтөт. Бүгүн 13 октябрь түнкү саат 12:00 Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин үгүттөө иштери токтойт. Массалык маалымат каражаттарынан да кайрылууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Деги эле 1 айлык мөөнөттө талапкерлер эмнеге жетише алышты? Борбордук шайлоо комитети талапкерлерге бирдей укук бердиби? Кененирээк кийинки материалда. Президенттикке аттанган талапкерлер үгүт жүргүзүү иштерин аякташты. Берилген 1 айлык мөөнөттө алар өлкө башчылыгына аттануудагы максаттарын, келечектеги жасай турган иштеринин жобосун элге тааныштырып чыгышты. Кыргызстанды түпкө туура кыдырып чыгуу оңойго турбаган иш. Ошондуктан талапкерлер жолугушууларды калк көп жайгашкан аймактарда уюштурушту. Эми ошол үгүт иштерин токтотууга да мезгил жетти. Ден тишини деп коебуз 14 октябрь эртең демек. Бүгүн түнкү саат 12:00 бардык жерде үгүт иштери токтош керек. Ошол күнү үгүт иштерин жүргүзө турган болсо, анын бардыгы арыздаттандардын негизинде сөзсүз түрдө шайлоо комиссиясы тарабынан каралат дагы. Ал боюнча үгүт иштерин жүргүзүү боюнча атайын жумуш топтор түзүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясында ар бир аймак шайлоо комиссияда түзүлгөн. Ошолордун сунушу менен комиссиялар өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарышат. Үгүт иштерин жүргүзүүдө талапкерлер тарабынан бир топ мыйзам бузуулар катталган. Аларга карата эскертүү берилип, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Эми өзүңүздөр угуп көрүп аткандар, бир топ талапкерлерге Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан эскертүүлөр берилди. Бирок эч бир талапкерди каттоодон алып койгон жок. Мына каттоодон алып коюу күнү кече бүттү. Эми талапкерлер өздөрүнүн талапкерликтерин алып кое албайт. Бул шайлоодогу үгүт иштеринин мурдагыдан айырмасы көрнөк жарнактардын аздыгы болду. Атайын баракчаларда жок эсе. Талапкерлер жарнамалык кагаздарга кеткен чыгымдан үнөмдөп, медиа тармакка көбүрөөк көңүл бургандай. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин укуктарын чектеген жок, бирок айрым мүчүлүштүктөргө жол беришкен. Добуштуу акчага сатып алуу фактысы катталган талапкерлер бирдей жаза алышкан жок дешет серепчилер. Мисалга, кээ бирки кандидаттарга эскертүү берип коет, экинчи кандидаттарга эскертүү бербейт. То есть мындайча айтканда, биз орусча айтканда единообразие исполнения закона деп атпайбызбы? Мыйзамды баарына тең, мыйзамды аткарууда баарына тең кароо деген норма бузулуп келет бул жерде. Ошондон улам мына биз жарандык коомдун өкүлдөрү ошондон улам биз нааразычылык айтып келебиз. Шайлоого катышууга 700дөн ашуун эл аралык байкоочулар аккредитациядан өтүшкөн. Азыр Кыргызстандын бардык шайлоо участкаларына бюллетендер жеткирилип, биометрикалык аппараттар да коюлган. Президенттик шайлоого карата өлкөнүн аймагында 2300, ал эми чет өлкөлөрдө 37 шайлоо участкасы ачылган. Акыркы тизмеге 3,17,355 шайлоочу кирген. Президенттикке 10 талапкер ат салышууда. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров президенттик жарыштан чыкканын кече 12 октябрда КТРКдан дебат учурунда билдирди. 15 октябрь күнү таразага акча менен байлык коюлуп жатат. Ошол себептен мен бүгүндөн тартып өз талапкерлигимди алып салам деди ал. Бирок БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова Азимбек Бекназаров талапкерлигин алып салуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына расмий арыз тапшыра элегин билдирди. Анын айтымында мыйзамга ылайык талапкер шайлоого 3 күн калганга чейин расмий арыз тапшырып баш тарта алат. Андыктан анын аты бюллетенде сакталып калат жана чийилбейт. Соңку маалыматтар боюнча Азимбек Бекназаров шайлоо өнөктүгүнө 2 миллион сом коротту. Шайлоо мыйзамына ылайык 10 сентябрда президенттикке талапкерлердин расмий тизмеси бекитилип, бюллетендер даярдала башталган. Ага 13 талапкердин аты жөнү киргизилген. Буга чейин жарыштан Камчыбек Ташиев жана Бакыт Төрөбаев чыкканын билдиришкен.
Жаштар иштери Дене тарбия жана спорт агенттиги Кыргызстандын улуттук курама командасына кирген спортчулардын жүрүм турумуна байланыштуу кодекс иштеп чыкты. Ага ылайык спортчулар Кыргызстандын кемден билип өлкөнүн мамлекеттик символдоруна этият жана сый мамиле кылуусу керек. Мамлекет берген спорттук кийимди кылдат колдонуп, аны массалык спорттук иш-чараларда, окутуу, машыгуу, жыйындардан башка жерде колдонууга тыюу салынат. Курама командага кирген спортчуларга бийликти сындоого, конституциялык түзүлүштү алмаштырууга багытталган митинг жана жыйын алыштарга катышууга тыюу салынат. Эгерде бул эскертүүгө тоготпостук менен мамиле кылгандар болсо, алар эл аралык жана жергиликтүү мелдештерге катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылары айтылган. Андан сырткары өлкөнүн курама командасынын курамынан чыгарылары да билдирилген. Буга чейин айрым саясатчылар ар кандай иш-чараларда спортчулардын тобун өз кызыкчылыгына пайдаланып келгенин байкоочулар белгилөөдө. Кыргыз-казак чегарасындагы кардай бекети аркылуу адамдардын жана автоунаанын казак тарапка өтүшү өзгөргөн жок. Бул тууралуу Азаттык үн алгысы кабарчысына таянып билдирди. Маалыматка караганда жаш балдары барлар кезексиз өткөрүлүп жатат. Бүгүн түштөн кийин алынган маалыматка караганда 300-дүн тегерегинде жарандар Кыргызстан тараптан Казакстанга өтө албай турат. Айдоочулар ар бир 2-2,5 саатта бирден унаа өтүп жатканын айтууда. Бүгүн эртең менен алыска оор жүк ташып иштеген айдоочулар бирикмесинин өкүлү Максатбек Дүйшеев алгач тез бузулчу жашылча жемиштер өткөрүлүп жатканын билдирген эле. 10 октябрдан тарта Кыргыз-казак чегиндеги Кардай, Актилек, Чалдабар жана Чоң Капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринин жарандардын автоунаалардын Казакстанга өтүшү кыйындаган. Кыргыз-казак чегарасындагы Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Баткенде күч органдарынын кызматкерлерине берилген үйлөрдүн ачкычын тапшырып жатып, Кыргыз-казак чегарасындагы кырдаалга баа берди. Ал жерде ЭАИПтин бардык келишимдери бузулуп жатат. 3000 жылдык тарыхы бар мындай эл 3 күндүк блокададан коркуп кетпейт деп ойлойм. Биздин эл үчүн жашоодон дагы намыс бийик турат. Башыбыздан көп сыноо өттү. Мисалы 2010 жылы 1,5 айлык блокададан эле өткөнбүз. Бүгүнкү мыйзамдыкты дагы жеңип, өз көз карандысыздыгыбызды коргоп калабыз деди Атамбаев. Ошондой эле президент Казакстанда катуу ачкачылык болгондо кыргыз эли акыркы аны менен бөлүшүп, эки эл тең аман калган. Биздин тамырыбыз бир, эч бир өлкө башчылары эки элдин ынтымагын ыдырата албайт, деди президент. Сөзүнүн аягында Атамбаев кыргыз армиясы күчтүү экенин жана жооп бере алаарын айтып, бирок учурда каражат жана маалымат согушу болуп жатканын кошумчалады. Эгемендүүлүктү аскери менен эмес, акыл менен сактоо керектигин айтты. Өлкөбүз ЭАИПке мүчө болуп киргени өзгөчө сүт жана эт азыктарын өндүрүүдөгү талаптарды аткаруу үстүндө иш алып барууда. Алардын бири малды толук идентификациялоо иштери. Бүгүнкү күндө мындан сырткары жергиликтүү ветеринар адистер тарабынан малдын асылдуулугун арттыруу жана да эпизотикалык кабалдын туруктуу сакталышы үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүп келишүүдө. Мындай иштер 2 айдан бери Манас районунда жүзөгө ашырылууда. Манас району боюнча бодо малды идентификациядан өткөрүү өнөктүгүнүн алкагында 8526 баш мал өткөрүлгөн. Бирок бүгүн эпизоотиялык абалды туруктуу сактоо жана ар кандай ылаңдардын пайда болуусу же кеңири жайылып кетүүсүн алдын алуу үчүн комплекстүү иштер жүзөгө ашырылышы керек. Манас райондук ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы тарабынан 2 айдан бери мал базар сайын ар бир кирген же чыккан малдын медициналык аныктамасын кылдат текшерип, медициналык кароодон өтпөгөн болсо административдик кодекстин негизинде 2000 сом мөлчөрүндө айып пул салынат. 3 жума болду. Ар бир мал ташуучу автокөлүктөрдүн бардыгына эскертип, кол койдуруп, тизмелеп. Мына кайталанбайт, эгерде кайталана турган болсо, ветеринардык аныктамасы жок. Административдик кодекстин 200 беренесиндеги 2000 сом штраф салынат тургандыгы жөнүндө бардыгына эскертилди. Мурдага караганда Кудайга шүгүр. Ар жума сайын Манас районунда мал базар өтөт. Анда бир гана Манас районунун малы гана эмес, коңшу райондордон да алып сатарлар келет. Андыктан мал базарга кирип бара жаткан жерде ар дайым ветеринар адистер малды тиешелүү кароодон өткөрмөйүн базарга кирүүгө уруксат бербейт. Мал киргенде клиникалык осмотрлоп коет, сырткы түзүлүшүн. Мисалы яшыр болсо билгизип коет өзү негизги оору, инфекцион оору ал. Ал шилекке агып, базардардын жерин аралап, кыдырып текшерип жүрөбүз. Анан изолятор неме бар бизде. Оксон ооруман чыкса, сразу ошого апарабыз. Анан комиссияны апарып көрүп, кеп турасыз өлчөйбүз, клиникалык осмотр кылабыз. Бүт ошо негизинде анан
Справка оору малга бербейбиз, ошону сразу. Берки малдарын текшерип, справкаларын өткөн кеткен бүттүн текшерип турабыз. Мал базарга киргенге чейин райондук ветеринардык инспекциянын адистери патрулдук милиция менен биргеликте унаа менен ташылып жаткан малдын аныктамасы барбы же жокпу текшерүүгө алышат. Бул туурасында маалыматы жок жарандар жеринде малын кароодон өткөрүп тиешелүү аныктаманы алууга болот. Негизинен алганда Манас районундагы ветеринардык эпизоотиялык абал туруктуу дешет адистер, бирок ар дайым талаптагыдай көзөмөл болушу шарт. Манас районунда ветеринардык эпизоотиялык абал тынч азыркы убакта. Күзгү ветеринардык санитардык иш-чаралар жүрүп атат план боюнча. Бруцеллезго кан алып, вакцинация, эмдөө иштери жүрүп атат. Кыймылы азыр көзөмөлдөө кыйынга туруп атат да. Анткени өлгөнү болот, сатылганы болот. Алардын учету жок. Мына ошолорду көзөмөлдөө боюнча 2 айлык рейд жүрүп атат азыркы убакта. Майда жандык кой эчкилерге 10 сом, ал эми ири мүйүздүү бодо малга берилүүчү аныктаманын баасы 25 сом турат. Бул өтө кымбат эмес, жана да мал ээсинин малын сатууда эч кандай оорусу жок таза мал экендигин далилдөө үчүн көп деле убакытты талап кылынбайт. Болгону калктын бул талаптарды аткарууга көндүрүү зарылчылыгы турат. Анткени бүгүнкү текшерүүнүн жүрүшүндө сатыла турган малды алгач кароодон өткөрүү жана тиешелүү аныктаманы алуу керектиги туурасында маалыматы жок жарандар да болду. Рахат Бейшалиева, Сүймөнкул Айтматов, Манас району. Ошанын Нурматов жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги эс алуу жайы толук түрдө оңдоп түзөөдөн өтүп, ага жибек жолу деген жаңы ысым ыйгарылды. Ош шаардык жашылдандыруу комбинатынын тапшырмасы менен 6 айдын ичинде бардык курулуш иштери жүргүзүлүп, бүгүн ачылуу аземи болду. Жаңы эс алуу багындагы өзгөчөлүктөргө кесиптешим кененирээк токтолот. Пенсия жашындагы Меринин Саапанын ар күнү неберелерин кароо менен өтөт. Эртеден кечке үйдө эле олтура берүүгө да болбойт. Кез-кезде эс алуучу бактарды аралап, наристелерди ойнотуп турат. Парктын оңдолушу айланада жашагандар үчүн жакшы жаңылык болду дейт ал. Көп жылдар бою кароосуз калып, эми кайрадан көркүнө чыккан жайды ушул бойдон сактап калышыбыз керек деген пикирде. Бул жер өтө жаман эле. Чаңып, мусорлар жатат эле, алкаштар невозможно адам кирип баса албай кирбей калган элек. Эми мына түнү да чыга беребиз. Биз жакын жашайбыз да, кошунабыз почти. Түнү да чыксак бар жок жарык. Таптаза жарык жакшы болуп калды. Ушул жерде эми жакшылап сактап кадырына жетели. Жибек жолу эс алуучу жайын оңдоп түзөөгө жалпысынан 4,5 миллион сом акча каражаты жумшалды. Анын 2 миллионун жергиликтүү казынадан бөлүнсө, 1,5 миллионун Ош шаарында иш алып барган кытайлык МКР жоопкерчилиги чектелген кому берген. Ал эми жашылдандыруу комбинатынын өздүк эсебинен 1 миллион сом каралган. Бирок бул сумма маселенин баарын чечкен жок. Фонтанга акчабыз жетпей калды, Кудай буйруса. Биз канализация суу түтүктөрүн алып келип койдук. Эмдиги жылы дагы бир меценат менен шаарга жардам берем десе, ошолордун күчү менен фонтанды бүтүрөбүз. Мен ойлойм, биздин мына 3,5 жылдын ичинде 10 парк оңдолуп атат. Мына Токтол паркында да оңдоп түзөө иштери башталды. Эмдиги жылы ушу 100гө чыккан паркыбызды да оңдоп алабыз. 9619 чарчы метрди ээлеп жаткан жибек жолунун кызыл тасмасын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кесишип, курулуш иштеринде мыктылыгын көрсөткөн жарандар жана колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр алкыш баракчалары менен сыйланышты. Ош шаарында жалпысынан 8 эс алуу багы жайгашкан. Жибек жолунун бүтүшү менен анын жетөө толук түрдө капиталдык ремонттон өттү деп эсептелинүүдө. Бул атарган парк буга чейин такыр кароосуз калган. Анысы аз келгенсип жеке менчикке бул парк сатылып кеткен. Мына соттун кийлигүүсү менен бүгүнкү күндө бул парк кайрадан муниципалдык менчикке кайтты.
Эми кийинки жылы Токтогул паркын оңдоп түзөө максаты турат. Ага жергиликтүү бюджеттен 20 миллион сом каралган. Ал эми бул эс алуу багынын айланасына кандайдыр бир курулуш иштерин жүргүзбөө көзөмөлгө алынат. Бирок суусундук, балмуздак сатуучу утурумдук жайларды уюштурууга уруксат берилет. Андыктан каалоочулар болсо Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинатына атайын арыз менен кайрылышса болот. Кенжебү Маматсадыкова, Шахрух Эминжанов, Ош Перим жаңылыктары. Бүт өлкө Өмүрбек Бабановду колдойт. Президентке талапкер 1 ай ичинде Кыргызстанда төрө кыдырып, элдин батасын алып кайтты. Талас облусундагы тургундары да жолугушууга түп көтөрүлө келип, анын жеңишке карай жолуна тилектештиктерин билдиришти. Қалың қатмар ел Бабанов үшін дауыша берілет. Анткени қаралаган сайын елдің қатмары қалыңдап, қолдауы көп болып атат. Бабанов деген мықты жигит, чырпыктан чынар болып жетилип отуру, энди ошол жетилгендигин элине көрсөтсөк экен деп отурбуз. Асыркы жаштардын Разакова деп айтсак болот. Кыргыздын Путини боло турган жигит. Бул деген тектүү жердин баласы, атасы, энеси мыкты. Бул келсе кадимкидей оңолуш болот экен деп Кудайдан тилеп отурбуз. Ошол бир Кудай тилекти берип, эл журттун тилегин берип, ушул жигит өтүп кетсе, Кыргыз элинде кичине бурулуш болгон туру. Бардык отурушул боюнча абдан түшүнүктүү бала. Колунан келет, сөзүнөн да келет. Ошон үчүн колдойм. Ал айтканын айткандай кылат. Ошого тырышат. Коррупция ана мунага бара турган эч кандай шарты жок. Өзүнө өзү жетишет. Бай десең бай. Мен ишенем, Кыргызстаныбызда сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Себеп дегенде элибиз калап турат. Бири-бириңерди кол кармашып, талап кылып турасыңар. Өзгөрүү керек деп туруп. Мен президент болгондон кийин Кыргызстаныбыздын эч бир жараны башка мамлекетке барып мигрант болбойт, мен сөз берем. Биз үчүн эч ким шайлабаш керек. Бизге мажбурлап бирөөдү көрсөтүп ушуну шайла дебеш керек. Бул жолу шайлоодо элибиз өзү шайлайт. Элибиз чечкиндүү сөзүн айта турган убакыт келди, урматтуу эл. Бул жолу элибиздин ан сезимде көңтөрүш болду. Элибиз ак менен караны түшүнүп калды. Элибиз эскиче жашаганды каалабай атат. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буйруса, мыйзамдуу түрдө 15 октябрда ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн сөзүн айтат. Бир добуш менен, бир ниет менен, бир чыныгы тилек менен. Ошол 15 октябрда мен жашай турган мамлекет будан кийин өнүккөн 10 мамлекеттердин катарына кирет деп туруп, баардыгыбыз бир колдоп туруп, бир чоң ийгиликке жетели, урматтуу эл. Мына ушундай кабарлар топтому бүгүнкү чыгарылышыбызды толуктады. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка кабарлар менен сиздер кеңири Ош Перим чекит KG сайтынан окуп биле алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта алыңыздар.